Ассалаmu алейкум, урматтуу мен каналда көрүшөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кызыктуу нерселер болуп жатат да. Ошол көп мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүндө, азыркы көз карандысыз мамлекеттерде кандайдыр бир кадрлык алмашуулар бир эле убакытта болуп атат. Бул абдан кызыктырат. Эң кызыктуусу ошо мисалы үчүн 12-13 февралда Рамис Мехдиев боюнча өкүм чыкты, маалымат чыкты Азербайжанда. Ал деген бир кездерде президент администрациясын башкарган. Бир кездерде ошол коопсуздук кеңешинин мүчөсү болгон. Октябрдан баштап 25-жылы ал үй камагында отурат да Азербайжанда. Аббас Аббасов дагы мурунку биринчи вице-премьер Азербайжанда, ошол да абакта отурат. Анын ашык жагы Али Керимли, бул деген оппозициялык партия, Элдик Азербайжан фронту деген ушундай бир партиясы бар болчу. Ал ноябрда 25-жылы ошо камакка алынган. Анан Фуат Гахраманлы жана Ганимат Заидов ошол эле партиянын мүчөлөрү дагы ошондо камакка алынган. Анан Рустам Ибрагимбеков деген кишилер дагы ушундай камактан эркинен ажыратылган Азербайжанда. Алардын баарын ошол бийликти күч менен кулатуу жана ушундай эл менен тополоңду уюштуруу жана бийликке ушундай күч менен келүү деген ушундай айып менен булар абакта отурушат. Бул деген конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө аракеттер деп дагы айтылат. Алардын кылмыш кодексинин 278 боюнча. Анан Мехдиев үчүн маалыматка чыккынчылык деген дагы ушундай өкүм бар. Анан дагы кошумча ошол кылмыш жол менен табылган акчаны актоо, акчаны баягы калына тазалоо деген ушундай дагы бар. Анан 2012-жылдан бери ошо Илхам Алиевди тактан түшүрөбүз деген аракет кылышкан деп айтылып жатат расмий булактарда Азербайжандыкы. Жана ага чет элдик атайын кызматтар жардам берди деп айтып жатат Азербайжанда. Аны маалыматы боюнча Азербайжан расмий алар ошо орус азербайжандык уюмдарынын биримдигин түзүшкөн союз деп, Союз русско-азербайджанской организации же Союз миллиардеров деп айтып жатышат. Ошол 2012-жылдын 4-июлунда катталган дейт расмий түрдө. Жана булар деген толугу менен ошо Азербайжанда 2013-жылы мындай тартипсиздиктерди каржылаган деп айтып жатат. Жана Азербайжан бийлигин басып алганга аракет кылмак дейт. Жана ошо массалык маалымат каражаттарын башкы басып алмак дейт алар боюнча, анан өзүнүн маалыматтарын кетирмек дейт. 933 миң манат ошо баягы тынчсыздыктарды уюштурууга беришкен дейт ушул кишилер. Жана Мехдиев беришкен дейт. Анан 2025-жылы Мехдиев ошол чет элдик кандайдыр бир чалгынчы күчтөргө мамлекетти кайра өзгөртүү, мамлекеттин реорганизациялоо боюнча ушундай кандайдыр бир сунуштарды берген деп айтып жатышат да азербайжандык бийликтер. Анан Рамис Мехдиев дейт, Аббасов, Ибрагимбеков ошолар баары деген көчө провокацияларын, чагымчылдык иш-аракеттерин уюштурмак деп айтып жатат Азербайжан бийлиги. Анан расмий түрдө албетте Азербайжан бийлиги аларга ушундай айыптарды салды, бул жарыяланды. Көп ушундай баягы видео далилдерди, алардын каттарын, акча кыймылдарынын транзакцияларынын каттарын, банктардын маалыматын алар жарыялашты. Бирок эл аралык кандайдыр бир комиссия менен текшерилген жок. Ошон үчүн дүйнө коомчулугу муну 100% ошондой деп айта албай жатат. Жана бул деген саясий куугунтукка окшош деп батыш берилмелер ошону сынга алып жатышат эмгичекте. Анан албетте медиа Кавказиан нот дегендер муну баягы Азербайжан өзүнүн ичара ички күрөштөр жана ички тазалоолор болуп атат дейт. Ичинде баягы бийликти орнотуш үчүн, бекемдеш үчүн бири-бирин ушундай кырып атат, мындай бири-бирин кысып атат деп жатышат. Жана ички кландардын дагы согушу болушу ыктымал деп айтып жатышат да. Бирок албетте кээ бир мындай серепчилер айтып атат, балким чын эле Москвадөн расмий түрдө ушундай атайын кызмат түзүлгөн болчу дейт. Ошо мурун Дмитрий Козак башкарчу дейт. Жумушак күч менен Москва ар бир мурунку СНГ өлкөсүндө өзүнүн саясатын алып барып жүрүш керек. Керек болсо кадр саясатына да таасир этет жана өзүнүн кызыкчылыгына мындай жооп берген иш-аракеттерге ушундай кандайдыр чакырат, үндөйт, же болбосо
кээ бир учурларда кандайдыр жазалайт да, эгерде Москванын сөзүн укпаса деп. Ошондой серепчилер айтып жатат балким. Бирок эң негизгиси дагы ошол Азал учагын ракета менен учуп түшкөндө Чечня асманында Москва дагы балким ошого азербайжандардын баягы диаспораларын кыскандан кийин балким расмий түрдө ошого да кандайдыр жооп болгондур деген серепчилер айтып жатат. Албетте баары бир батыш негизи басылмалар Азербайжанды ошо диктатура деп сынга алып атат да. Ошонтур карасак ошо Орусияга болуп аткан нарративди бул калп эле саясий оюн деп, ошо Азербайжан өзү саясий ойноп атат, Орусияга шылталап атат деп айтып коюп атышат да. Эми түшүнүшүбүз керек мүмкүн. Менин оюм боюнча, акыркы байкоолорум боюнча батыш болобу, өлкөнүн чыгыш өлкөлөр болобу, Орусия болобу кандайдыр бир баягы карга карганын көзүн чукайт дегендей саясат жүргүзүп атышат да. Биртиктүү саясат жүргүзгөндөй сезилет мага. Силерге кандай сезилет туугандар? Ошону комментарийге жазып койгула. Албетте Арменияда дагы ушундай нерсе болгон, билесиңер, 26-жылы албетте бул нерсе акырындап ачыкка чыгып атат, кээ бир сөздөр айтып атышат. Ошо кандайдыр бир Орусия Арменияда иш аракеттер жасап атат деп. Бирок эң негизги иштери 25-жылы болгон, ушул жайында, июнь айында Баграт Галстанян камакка алынган, Тавуш деген кыймылдын баягы, Тавуш мекенүүчүн деген кыймылдын лидери. Архиепископ бул эмнени билдирет? Бул деген чиркөөнүн башчысы да, мындай айтканда. Жана 13-15 киши ошо аны колдогондогу камакка алынышкан. Алар террористтик акттарды даярдашкан, ички чагымчыл иштерде жана криминалдык жүрдө ушу криминалдык жол менен олигархтык чиркөө башчыларынын жардамы менен ушу Пашинянын сөзү да бийликти кулатмак деген ушундай сөздөр айтылат. Никол Пашинян айтып атат, чоң анан өтө кооптуу жана өтө коркунучтуу план жокко чыгарылды деп айтып жатат. Ошо негизи кыймыл Азербайжанга Карабахты бергенге каршы көп ушундай митингдерди уюштурган, анан ошолорду айтып атат да Пашинян, ошо аябай бийликти алмаштырууга аракеттер болгон дейт. Жана ошо оппозиция негизи ушул аракеттерди кылган дейт да. Анан албетте ошо Пашиняндын да критиктери болгон. Анан ошол байланыштырат да Пашинян. Бул деген ошол эле Качарян, мурунку президенттин, жана Серж Сарксян, жана бизнесте иштеген Самвел Карапетяндын иш аракеттери деп аларды айыптап жатат да Пашинян. Анан албетте расмий түрдө ошол Михаил Аржапхян жана башка ошолор камакка алынган, расмий түрдө маалыматтар чыккан. Кайра эле ошого кандай сын айтылып атат батыш прессада. Булар деген өзгөчө ички тазалоо, ички саясий иштер болуп атат окшойт деп айтып атышат да прессалар. Бирок Армениядагы Азербайжанга окшоп, жок муну Орусия кылып атат, уюштуруп атат деп атат да. Анан албетте мисалы үчүн Вагнан Чахалянды ошо сот болду 26-жыл 12 февралда. Бирок сот аны бошотпойм деди. Ал дагы ошол активист, ошо оппозициянын ишмери. Жана кошумча дагы албетте мындай жаңы отургузуулар, эрктен ажыратуулар болгон жок. Бирок жалпысынан бүт ошол көз карансыз, мисалы үчүн булактар Аль Жазира, медиа, Deutsche Welle дегендер айтып атат. Бул деген Пашинян ички чиркөө менен катуу кагылыштын кесепети деп атат да. Түзмө-түз Орусиянын мындай катышы жок, байкабай жатабыз деп жатат. Жана бул Карабах клан утулуп жатат, бийликтен түшүп калды. Ошондуктан ошо ички тазалоолор болуп атат. Пашинян ошол Карабах кланын тазалап атат деп айтып жатышат да. Жана албетте бийлик репрессия кылып атат деп жазып атышат, кайра кичине Пашинянды сынга алып. Жана албетте оппозиция ошол жалпы ошол чиркөөнүн өкүлдөрү бунун баарын фабрикаланган бул калп, бул жала деп ушул өзүн коргоп жатышат. Жана бүт жасалган видеолор жана калган ошо далил катары массалык маалымат каражаттарда Арменияда көрсөтүлгөн Орусия менен ушундай сепараттык сүйлөшүүлөр бул айтып атат, бул таза түрдө фейк деп ага каршы чыгып атышат да ошо оппозиция. Түркмөнстанда эгерде карасак, аякта да кадрдык алмашуулар болду кызыктай. Анан албетте Түркмөнстанда ошол байкасак башчыларды, күч органдарынын башчыларын алмаштырды. Ошо улуттук коопсуздук министрлигинин башчысын алмаштырды. Мисалы үчүн 14 февралда 2026-жылы ошол декрет боюнча президенттин жашыруун декрет деп айтып атышат. Ушул министрликтин башчысы кызматынан алынды Түркменияда. 15 февралда деп атышат кээ бир массалык маалымат каражаттар. Албетте бул нерсе дагы ошо Түркменстандын мамлекеттик коопсуздук кеңешинин
чечиминин натыйжасында чыкты деп айтып жатат массалык маалыматтар жаптырда. Генерал майор Назар Атагараев кызматтан алынды дейт. Атагараев жана ошо өзүнүн жумушунан түшүрүлдү дейт. Негизги себеп эмнеге десе, башка жумушка кетти дейт. Албетте көп маалымат булактарда так айтылган эмес. Албетте муну дагы эл аралык серепчилер айтып атат, бул жөн эле ротация дейт. Ички ушу Түркмөнстанда бийликтер ички баягы түзүмдү, өкмөттү аралаштырып жатышат дейт, ротация кылып атышат. Улам баягы бир күнү жакпай калса, ошо ишин аткара албай калса, башка кишини ордуна отургузуп атышат. Бул таза ички иштер дейт да. Буга сырттан кандайдыр бир сокку болду деп айтууга кыйын дейт да. Кийгер серепчилер айтып атат, жок, бул жерден кандайдыр бир башкача кыймылдар болуп атат, ошо компрометация болуп кеткен. Мисалы үчүн ошо мурунку башчылар, атайын кызматтар башчылары, башка ошо атайын кызматтар менен өлкөлөрдүн иштеше башташкан, анан ушул ачыкка чыгып калган дейт. Президентке белгилүү болуп калган дейт да. Бирок боюнча бир да кандай тастыкталган булак айткан жок да, маалымат жок. Албетте анын ордуна генерал майор Довлеткелди Мередов Гурбан Гелдиевич ушундай дайындалды. Ал деген мурун ошо президенттин өзүнүн ички жан сакчыларынын башчысы болгон. Аларды башкарган жана ошо улуттук коопсуздук системасында көп жылдан бери иштегенге тажрыйбасы бар дейт. Албетте ошо Түркмөнстан Gov.tm деген ошо маалыматтык булакта чыкты, Түркмөнстан расмий ошо өкмөттүк сайтында. Албетте карасак, бизде да ошо алмашуулар болду. Аны дагы серепчилер айтып атат. Кээ бир серепчилер айтат, бул ушуну баягы Орусия кылса керек дейт да. Анткени баягы кандайдыр бир кайра эле ошо Орусия менен жакшы карым-катнаштагы кадрлар ордуна келди дейт да биздин мамлекетте. Балким чын, ким билет да. Бир четинен болсо, анын кайдан кадрдык мындай адистерди алабыз да. Эгерде бүт адистер көбүнчө ошо Орусияда дарыдалса. Мен деле мисалы үчүн ошо саясий серепчи жана экономист Шашевскендер Шерембекович, мен деле ошо Орусияда мисалы үчүн окугам да. Экономист окуумду дал ушул Орусиядан алгам. Көптөрүбүз ушундай Орусиядан окуганбыз. Ошон үчүн бул да ички иш болушу мүмкүн да. Эми көрүшүбүз керек. Эмки баягы иш аракеттердин аркасы менен көрөбүз да кандай. Бирок серепчилер жалпысынан дүйнө жүзү боюнча бул ички саясий күрөш, ички саясий иш аракеттер деп биздин дагы иш аракеттерибизди атап жатышат да, ошондой эле. Албетте эгерде карасак, ошо башка мамлекеттерде, ошол Майя Санду мисалы үчүн шайлоо кезинде Орусия кийлишкен деп каршы чыкканда, ошо Илон Шорго мисалы үчүн дүйнөлүк ушундай издөө жарыялаган. Албетте ал боюнча дагы кандайдыр маалыматтар болгон да. Анын жалпысынан ошол эң кызыктуусу Тажикстанда да кандайдыр өзгөрүүлөр болуп кетти. Аяктан да маалымат кийинирээк мындай жакшыраак чыгат окшойт да. Кызык туугандар, бир эле убакыттын ичинде, кайсы бир баягы жарым жылдын ичинде ушундай ички саясатта ушул биздин өлкөлөрдө, коңшулаштарда ушундай өзгөрүүлөр болуп кетти, Кавказдан бери ошо Кыргызстанга чейин. Анан эң кызыктуусу дал эле ошол убакта, мисалы үчүн акыркы 2-3 айдын ичинде Кытайда да чоң ушундай коопсуздук системасында өзгөрүүлөр болуп атат. Мен бир видеомдо айтып бердим, Кытайда мисалы үчүн ошо жогорку деңгээлдеги генералдар жана ошо согуш кеңешинин жосо ошо коопсуздук кеңешинин 7 мүчөсүнүн 5-өсү камалды же кызматтан алынды, 2 эле калды. Ал ошол 2 киши, анын бирөөсү ошол Си Цзиньпин да, мисалы үчүн. Ушундай кызыктай нерсе болуп атат. Же ушул өлкөлөрдө мындай саясий сезон болуп калдыбы, ушундай заман келип калдыбы, кыш келгендей, жай келгендей, кандайдыр бир себептер менен акыркы ушул жарым жыл же болбосо акыркы жыл, акыркы айлар, күндөрү ушундай жогорку кызматтагы, ошо атайын кызматтагы күч органдардагы башчылар ушул биздин коңшулаш мамлекетибизде, ошо тегерегибизде алмашып атат да. Ушундай кызыктуу нерсе болду. Силерде кандай ойлор? Эмнеге алмашып атат? Чын эле баягы алма бышып, жетилип, анан дарактан үзүлүп түшүп атабы? Же кандайдыр бир кайсы бир өлкөлөрдүн күчтөрү, мисалы үчүн ошо Батыштынбы, Орусиянынбы, Кытайдынбы бири менен согушуп, акырында ошол согуш туу чокусуна жетип, жана анын аркасы менен ушундай чечимдер болуп атабы, кадрдыкта өзгөрүүлөр болуп кетип атабы биздин өлкөлөрдө. Интрига, эл аралык кандайдыр бир бийлик аракети. Ким билет да, өзүңөрдүн оюңарды, пикириңерди жазгыла. Албетте, балким ортодо чындык табылат да.
албетте бүт маалыматты тастыкташ керек, кошумча булактар кийин ошо видеого кыстырылат. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясий серепчи, жанагы бул канал геосаясатка арналган, жана экономистмин мен дагы. Бул каналда биз кээде экономиканы да карайбыз. Эми видеолордон көрүшкөнчө.